Kırgız eli men bugün жалпы кыргыз элинен кечирим сурагым келип атат. Жалпы кыргыз элинен. Себеби эмнеге мен кечирим сурап атам? Ушул Садыр Жапаровду бийликке алып келген үчүн мен кечирим сурап атам. Жок, мен 5 мүнөт азыр кайда болайын? Айтыр мен. Ушул жалпы кыргыз элинен кечирим сурайын да, ушул Садыр Жапаров Нормально. бийликке алып келген. Садыр Жапаров ушундай непорядочный адам экен. Ушундай саткын адам экен да. Жаман сапат бул саттык. Эң жаман сапатта Садыр Жапаров бий болду. Процесс Давайте життире. анан кийин эки достун аягы мен сизге айтайын. Эки достун аягы эмнемен бүтөт? Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровдун бийлигин таркабат. Мына ошо менен бүтөт. Камчыбек Ташиевдин командасы бар. Садыр Жапаровдун командасы жок болуп атат бүгүнкү. Садыр Жапаров өзүнүн командасын бүгүнкү күнү камап атат. Мына алып Кадыр Бейшеналиевди эмне кылышын? Камакта мына караңызчы, беспредел мына. Садыр Жапаров кимекенин видео аркылуу жакында далилдеп берем. Видео аркылуу далилдеп берем Садыр Жапаров кимекенин. Мына кимек 5-6 макала жаздым. Журналисттерге катып бердим. Ошо макалаларды окусаңар, толугу менен түшүнөсүңөр Садыр Жапаров. Толугу менен түшүнөсүңөр. Мен фактылык объяснять этпейм. Бирок андан тышкары мен видео аркылуу далилдеп берем. Кандай экенин. Токтогочу айланайын да, сүйлөшүп оңойчу мына. Батыр сүйлөшүп оңойчу. Үчүн баштап атасыңар. Давайте. Силер баштап атасыңар, нормально отурат. Бүгүн жөн эле закон чыгарып алды. Любой заведение барса караулчу шеф болот. Просто өлүмсүн көрбөйбү. Мында дагы бир кечирим сураймын, себеби мынакей ушул Садыр Жапаровду бийликке алып келгенге абдан чоң салымыбыз бар да, эми мактанбайбыз кантип алып келген. Бирок аябай өкүнөм да Садыр Жапаровду бийликке алып келгендечи. Анан кийин жанагы Аудиозаписке тапкан деп. Мумбетов мынакей чыныгы мына түлкүрген да. Аябай түлкү болду да бул Садыр Жапаровчу. Ошондуктан ушундай кайрылууну кылганга мен мажбур кылып атам. Мына жалпы кыргыз элинен мына кечирим сурап атам ушул Садыр Жапаров үчүнчү. Анан кийин дагы бир кайталап коеюн. Эки достун аягы эмне менен бүтөт деп силер айтып атпайсыңарбы? Аягы Ташиев Садыр Жапаровдун бийлигин тартып алат. Мынакей Ташиевдин балдары чыкпадыбы? Ошондой миңдеген балдар келет. А Садыр Жапаровдун командасы жок. Мына алып Кадыр Бейшеналиевди эмнеге камады? Себеби ал фарм мафияга каршы чыкты. Жанагындай аптекаларды, дарыларды бардыгын мына уруксат берген жок. Бияка башка процесс Процесс бүтелеге. Алып Кадыр Бейшеналиевди чыгарганы бир эле СМС жетет Садыр Жапаровдун, бир эле СМС жетет. Мени чыгарганы бир эле СМС жетет Садыр Жапаровдун. Бирок өзү Садыр Жапаров өзү сотторду контроль кылып атат. Мынакей мени кармаганда башында менин жакындарым Садыр Жапаровга барганда ал айтчу, сени Ташиев камап атат деп. Мынакей баарын териштирдик. Ташиевдин бир дагы тамчы, ондай бир да капля эмеси жок экен, салымы жок экен мени камаганга. Мени толугу менен Садыр Жапаров өзү камап атат. Толугу менен сот процесстерди өзү контролдоп атат. Ушундай болуп атат да. Мынакей эмнеге биз камчы Ташиев деп мындай ичибиз эме жылчу бек. Себеби Садыр Жапаров өзү Камчыбек Ташиевди жамандачу. Жанагы 12-жылы Тосмодон секиргенде Камчы Ташиев акча алып туруп, анан кийин Тосмодон секирди деп айтканда, бизгечи Садыр Жапаров ошентип айтчу. Бизде Ташиевди жамандачу, биз ошончу Ташиевди мындай жаман көрүп жүрчүбүз да. Анан кийин бирден СИЗОсунан Ташиевди камаганда Ташиев больничкага чыгып кетти. Мынакей Садыр Жапаров бир дагы алып кетти айткан досу жок. Бир дагы таскысы жок. Алып кетти айткан жок. Өзүнүн мына карындаштары айтчу. Бир дагы нормальный досу жок деп. Анан кийин мынакей эми мына бериле чайланан жакшы деп сүйлөп алайын. Сен эмне деген мыйзам түштү? Кандай сүйлөбөдүңөр? Президент өзү айтып атпайбы мына тарт эле тарттыла мына.
Мына судьялар жоқ қазір. Біз сот процестің беремелерін мыйзам бұзған жоқпыз. Өкім шығарғаны кетті, өкім шығарғаны кетті, мен үлгіріп қайрылы болайын деп отырмын. Ошоны да жол бермей жатасың. Бар эле сүйлөтпөй, ал кадырда сүйлөтүп. Ал сот процессинде кылган жүчү. Респайке, көңіл бұрмай эле айта бериңиз. Айта берсеңиз, көңіл бұрмай. Көңіл бұрмачы буларга. Айта бер. Адырсы бу дейсиңер да. Ошондуктан мынакей, мен дагы айтам мына мени камады, инемди камады. Инемди аныкы чисто гражданский дело. Шайлоого чыгыптыр, акчасы жетпей калып, бирөөдөн карыз акча алыптыр, распискасы турат. Аны эмнеге камап атып, мындай уголовный иш кылып туруп? Себеби Акбековдун оозун басыш керек. Ал айтып атат, мына жарым акчасын бериптир, жарым акчасын азыр берейин десем, 5 эсе көп бер акча деп опуз алып атат. Мындай болбойт да. Заказ. Мынакей жанагы Орозайым карындашымды дагы дипломун жолбошпады булар. Ошол Орозайымдар матабап. Ошто эң биринчи мекенчи партиянын кеңсесин ошол кыз ачкан. Садыр деп мынакей эмелерди, партбилеттерди берип атып, канча деген адамдарга садыр деп туруп жүрөгүнө киргизди ошол кичинекей кызчы. Мынакей Темирлан Султанбеков боюнча дагы бир жолу айтып коеюн. Конституцияга Темирлан Султанбеков парламентке келбеш үчүн конституцияга булар поправка киргизип атат. Ушунча жашка чейин болбойт деп эметкени. Мынакей телекматты эмне камады? Бир пост үчүн камады го. Камасаз. Мынакей Сооронбай Жээнбековду камаш керек. Мынакей жанагы Үмүтбекти өлтүргөн үчүн. Сооронбай Жээнбековду да камабайбы, Шыршовду камабайбы? Мынакей өзүнүн командасын камабайбы? Ошол коррупционерлерди камабайбы? Коррупционерлерди, Шыршовду камасын, Сооронбай Жээнбековду камасын. Мына канча кишилер майып болду ошол 5-октябрда. Башта мынакей канча кишилер киши өлдү. Туурабы? Мына ошолорду камасын, Садыр, ошолорду кама. Өзүңдүн командаңды камабагын. Анан кийин Ташиевке баарын шылтай бербедиң. Токтогулачы айнамай сотун бүтөлөп койгон. Айткан жок кана. Хорошо. Али Тактакунов Дашковдун ишин тарелка чайнап берди го. Дашковду эмне камабай отурасың деп түшүнбөйм да мен.